Кыргызстанда 24 ноябрга карата коронавирустагы 43 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 14, Ош облусунда 2, Чүй облусунда 11, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусунда 1 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 94 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 454 бейтап амбулатордук түрдө 582 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 182.996 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 177.693 киши айыгып чыкса, 2732 адам каза болду. Борбор калаанын чок ортосунда тапанчадан ок чыгарган жигит аныкталып, милиция бөлүмүнө алынып келинди. Бул тууралуу Ленин райондук милициясы кабарлады. Белгилей кетсек, буга чейин айрым ЖМКлар ГБРдин кызматкери Бишкектин чок ортосунда эч бир негизсиз тапанчадан ок чыгарды деген маалымат камтылган видео жарыяланган. Тергөөнүн жүрүшүндө 19 жаштагы жаран 12 ноябрга караган түнү болжол менен саат 3:00 Чүй проспектиси менен Турузбеков көчөсүнүн кесилишинде тапанча менен асманга атканы аныкталган. Издөө иштеринин натыйжасында аталган жаран бүгүн 24 ноябрда Ленин райондук милиция бөлүмүнө алып келинген. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, жоруктар кодексинин 121 беренеси калктуу пунктта ок чыгаруу боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдел Байсалов өкмөткө караштуу илим, инновациялар жана жаңы технологиялар боюнча кеңештин жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Кеңештин курамына илим, экономика жана инновациялар тармагындагы ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилери, академиялык жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү кирген. Жолугушууда илимдин натыйжалуулугун жогорулатуунун актуалдуу маселелери жана механизмдери, ошондой эле илим жана инновациялар жаатындагы мамлекеттик кызматты жүзөгө ашырууга мүмкүн болгон кадамдар боюнча маалымат угулду. Кеңештин мүчөлөрү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелерин чечүүдө ата мекендик илимдин салымы жетишсиз экендигин белгилешти деп айтылат маалыматта. Иш-чаранын жыйынтыгында илимди өнүктүрүүгө болгон мамилени жакшыртуу боюнча сунуш пикирлер айтылып, буга байланыштуу тиешелүү чечим долбоору түзүлгөн. Мындан тышкары, жакынкы арада Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун төрагалыгы астында кеңештин жыйынын өткөрүү чечими кабыл алынган. ЮНЕСКО Кыргызстанда эмелгеленген тоом өңгүлөрүн сактоо боюнча тоом өңгүлөрүнө мониторинг жана изилдөө жүргүзүүнү кеңейтүү аттуу жаңы резолюцияны бир добуштан кабыл алды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Резолюция кечээ 23 ноябрда ЮНЕСКОнун 41 сессиясынын пленардык жыйынында кабыл алынган. Бул демилгени президент Садыр Жапаров ушул жылдын сентябрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында айтып, Кыргызстанда мөңгүлөр, дарыялар жана тоо экосистемасынын биологиялык ар түрдүүлүгү да жоголуу коркунучунда турарын белгилеген. Мамлекет башчы андан кийин Глазго шаарындагы экологиялык саммитке катышкан. Кыргызстандын бардык чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрү тарабынан бул резолюциянын долбоорун илгерилетүү боюнча кеңири эл аралык кампания жүргүзүлдү. Резолюциянын негизги максаты келечек муундарды туруктуу өнүктүрүү принциптеринин негизинде коопсуз жана туруктуу айлана чөйрө менен камсыз кылуу, ошондой эле 2030 жылга чейинки күн тартибин ишке ашыруу боюнча биргелешкен иш-аракеттер аркылуу тоом өңгүлөрүнө жана түбөлүк тоңго мониторинг жүргүзүү, изилдөө боюнча эл аралык кызматташтыкты бекемдөө деп жазылган маалыматта. 23 ноябрда Туркиянын баш калаасы Анкарадагы Кыргызстандын жарандыгын алган теги туркиялык Орхан Инандынын соту өттү. Бул тууралуу оппозициячыл Жумхуриет басылмасы билдирди. Инандынын ишин Анкара шаарынын жогорку соту карап жатат. Айыпталуучу соттук отурумга Туркиядагы адвокаты Халил Ибрагим Илмаз менен катышканы жазылат. Мен катуу басым алдында көрсөтмө бергем, өзүмдү толук коргой алган жокмун, анткени мен катуу депрессияга түшүп, колум сынган болчу. Кошумча убакыт сурайм деп айткан Инанды сотто ал 2016 жылы Туркиядагы төңкөрүш аракетине Фетхуллах Гулендин кыймылынын тиешеси бар экенине ишенбей турганын билдирген. Сотто көрсөтмө берген 5 туркиялык күбө Инандыны Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин мүдүрү катары тааныганын айтып келишкен. Сот Инандыны камакта калтыруу боюнча чечим чыгарып, анын коргонууга даярдануу үчүн убакыт сураганын эске алуу менен отурумду 3 февралга жылдырды.
Америкалык белгилүү Netflix компаниясы Кыргызстандын көчмөн маданиятына арналган даректүү тасма тартты. Бул демилге Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорунун алкагында ишке ашканын аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлады. Биздин долбоордун алкагында Кыргызстанга Нидерландтан тасма тартуучу топ келип кеткен. Netflix компаниясынын буйртмасы менен дүйнөнүн 30 өлкөсүндөгү маданий көп түрдүүлүктү чагылдырган даректүү тасма тартылды. Анын ичинде Кыргызстандын улуттук аңчылыгы Салбуурун жөнүндө баяндалат деп маалымдады аталган уюм. Тасма 2022 жылы жарыкка чыгат жана 150дөн ашуун өлкөдө көрсөтүлөт.